эмненин ичинен чыгып кетебиз. Аман калабы азырчы, аракет калабы деп ушундай ойлор келет. Колумдан эмне келет? Кудайдын колундабыз. Жалгыз эле ушул кызым да. Атасы болсо 2008-жылы каза болуп калган. Күнүнө көп ушунун уурусу менен алышпай, эч жакка чыга албайм. Жумушту таштагам. Burada жакшы эле жерлерде, жакшы эле кызматтарда иштечүмүн. Азыр болсо ушуну кайтарып калдым. Жанымдан карыш чыга албайм. Вокзал Сайран. Биз уже аман-эсен жеттик Алматыга. Буюрса туугандарыбыз тозуп алды. Бермет сен өзүңдү көрсөт. Мына Бермет. Буюрса эртең Сайран автовокзалы Алматы. Мына Бермет экөөбүз келдик. Саламатсыздарбы, кайрымдуу эл журтум. Биз Бермет экөөбүз 1-сентябрда кечки саат 9-да Алматынын Сайран автовокзалына келип түшкөнбүз. Кечөөтөн бери биз врачка жолугуп, өзүбүздүн лечениябызды баштадык, уже дарыланып баштадык. Азыркы күндө элден $1000 чогулган, $1000. Биз ошол акчанын врачка төлөдүк. Могуреки 10 күнгө ушул микрорайон Достук деген жерде Ак Көгөрсүн көчөсүндө Асем хостели бар экен. Ошол жерде 10 күнгө жарага алдык бир комнат үйдү. Мунун баары тең ошол бизге боор ооруган, бизге жардам көрсөткөн, көмөктөшкөн жердештерибиздин, кайрымдуу элибиздин артынан келип чыккан жардамынын аркасы менен биз ушундай лечениябызды баштап отурабыз. Баардык көмөктөшкөн кайрымдуу элиме ыраазычылык билдирем. Азыркы күндө чогулган акчаларыбыз ушу бир 10-15 күндүн аралыгына гана мындай жете турган болуп турат. Биз болсо дагы канча жүрөбүз белгисиз да, кеминде бир айча турушубуз керек. Дагы ижарага дагы акча төлөшүбүз керек. Дагы жашаганга тыйын каражат керек дегендей. Менкин толук төлөп бүтө элекпиз, тиги врачтын акчасын дагы. Ошол себептен кайра дагы кайрылып жатам элдерге. Баарыңарга ыраазымын, рахмат айтам. Кайрымдуулук фондко, Азамат Байматовго чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Ушулардын бийлигишүүсү менен, ушулардын колдоосу, жардамы менен бул иш элге биздин атыбыздан кайрылуу жасап, бизге жардам көрсөтүүнү суранып, ушундай ишке ашып отурат. Баардыгыңарга рахмат, чоң рахмат. Марсбекова Бермет төрүлгөндөн бери эпилепсия оорусу менен жабыркап келет. Биздин кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондубузга Берметтин энеси Айжан Акунова жардам сурап кайрылган. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, баарыңыздарга рахмат. Кудай ыраазы болсун, кол сунган мекендештерге. Анткени бизде ошо эне көз жашы менен кайрылган кайрылуулар жүрөк оорутуп келет. Бирок ошол жүрөк ооруткан кайгылуу кайрылуулар бүгүн кандайдыр бир деңгээлдеги эл ынтымагы менен биздин ошо кайрылган кайрылуу мен сүйүнүп кубангандыгым бүгүн бир тууган ишенбей турган учур саатта ишеним артып кол сунуп кол узатканыңыз бүгүн канчалаган акчалар чогулуп мына ушул Берметтин дагы видеосун чыгарганыбызда ошо Берметке деп 80 000 сомдун айланасында акча чогулуп калды. Ошо чогулган каражат менен биздин болгон күч аракет ошол Алматыдан барып жакшырат деген жакшы үмүттү менен уккан кулагы бүгүн ошол жерге жеткизип отурат сиздин биздин кол сунуу. Ошондуктан урматтуу достор,
мындай кол сунуудан чарчабай, ушул Кудай таалам бергенди гана бере турган инсандардын катарына кылуусун Кудайдан сурап, кол сунуп ушундай жакшы жашоону жашап өтүүнү жараткан насип кылсын. Берметке болсо бекем ден соолук, ошол жактан шифа таап, жакшырып келүү үчүн жараткандан насип кылган болсун. Көп дуа кылып коюңуздар, комментарийде көп пикир жазып коюңуздар. Бу да болсо көңүл көтөрөт. Ошол достор, ошон үчүн ошол жетелешип барган эне менен кыз сүйүнүч менен келүүсүн жараткан насип кылсын дейли. Дагы да ошол экран алдында реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык өздөрүнө. Дагы да болсо кол сунуп туруңуздар. Кол сунгандан чарчабайлы достор. Кол сунуп турайлычы. Кудай бергени берекелүү болсун. Берген сайын берекелүү болуп, дагы да көбөйсүн. Ушундай тилейбиз. Мен дагы кызматтамын. Колубуздан келишинче. Бермет, сени эч убакта мындай, мен бул эфирден чыкканда сүйлөшүүдө дайыма айтам. Бир тууганбыз, бир тууган катары өйдө ылдыйда тирек болуп, жөлөк болуп, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабагандыгын биз мына бир тууганчылдык, мекенчилдик мамилебиз менен, сезимдерибиз менен ушундай иш жүзүндө көрсөтүп келебиз. Ошондуктан сен эч капаланба, буюрса баары жакшы болот. Элибиз бар, журтубуз бар, желеген, желбиреген желегибиз бар, Кудайым буюрса. Ынтымагыбыз ажырабасын.